Уланда. Мен звугым кандай чыгып атат? Текшерип койсоңор. Звук жакшы чыгып атабы? Күзөтүп турган. Звугум кандай чыгып атат? Текшерип койсоңор. Звук. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor, şükürler bolsun. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga, al kişinin üybülösüne, sahabalarga, jana bütkül imam bolgon momun musulmandarga Allah'tan salamı jana salavatı bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmattуу körarmandar, muna sizler menen biraz da bolsa keçigip bolsa dagı belgilengen wagtda sizler menen barlaşıp түз эфирде байланыштабыз. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жана бизди күзөтүп жаткан ар бир мусулмандарга Аллах Таала ийгилик берсин, күнөөлөрүн кечирсин, имандарын бекем кылсын, тобаларын кабыл кылсын. Оорулуулары болсо, бейтаптары болсо Аллах Таала аларга шифа берсин. Аллах Таала жин жана сыйкыр оорулардан ар бир мусулмандарды арылсын. Жана сыйкырчыларга Аллах Таала өзү билгендей жазасын берсин. Бүгүнкү түз эфирибизде дагы мурдагыдай түздөн түз суроолорду берсеңиздер болот. Комментария менен сиздерге колубуздан келишинче ушул түз байланышта жооп бергенге аракет жасайбыз. Урматтуу көрөрмандар, biraz da bolsa keçигип болсо дагы белгиленген убакта комментария. О, связь жакшы болбой атат го комментарияда. О жакта. Комментариясын ачсаң. Наркы эме кетип калып атат. Oldu. Soğuk ketip kaladı. Soğuk ketip kaladı da. Soğuk ketip kaladı. Бизден жаңыдан бизге кошулгандарга кыскача маалымат бере кетели. Биздин бул түз эфирибиз 2 бөлүмгө бөлүнөт. Биринчи бөлүмдө суроо жооп бөлүмү болуп саналат да. Бул бөлүмдө түздөн түз комментарияларга жооп беребиз иншалла.
сизди кызыктырган дин жаатында, анан ооруга байланыштуу, сыйкыр, жин ооруга байланыштуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бул суроолоруңузга эфир менен, анан убактыбыз жетпей калса, түз эфирден кийин комментария менен же болбосо ушундай бир мессенджер менен сиздерге толук жооп кайтарганга аракет кылабыз. Анда эмесе биринчи бөлүмү суроо жооп менен болот. Буну баштайбыз азыр. Экинчи бөлүмү болсо рукуя окулат. Жин ооруга каршы, сыйкырга каршы, анан көз тийген ооруларга каршы Кур'ан аяттарын окуйбуз. Буну окуган кезде, рукуяны окуп атканыбызда сиздер кунт менен ойду бир жерге коюп, жан дүнүйөбүз менен берилип укканга аракет кылышыбыз керек. Ар бир нерсенин шарттары болгондой, рукуянын да өзүнүн шарттары бар. Рукуянын шарттары кандай десе, окулуп атканда рукуя окуучу кунт менен, ыхлас менен окуш керек. Аны угуп аткан рукуя менен дарыланайын деген киши дагы рукуячы ыхлас кылгандай, ал деле ошол угуп аткан нерсесине ыхлас кылып, Аллахтын сөзүн угуп атамын, мага шифа болсун, мендеги шуну мени кыйнап жаткан сыйкырларды жана жин ооруларын ушул Кур'ан аяттары шифа болсун деген бир чоң бир максат менен угушубуз керек. Ана ошондо Аллах субхану ва таала бизге шифа берет. Анткени Аллах таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Астаизу билла ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифау ва рахматул лил муъминин ва ла язиду залимина илля хасара." Биз бул Кур'андын аяттарын муъминдар үчүн шифа жана райым кылып түшүрдүк. Кур'ан аяттары шифа. Ошондой эле ар бир нерсенин негизги максаты болгондой, Кур'ан аяттары шифа, Кур'ан аяттары береке, бул Кур'ан неамат, чоң неамат. Ошондой эле көптөгөн функциялары бар дагы, бирок Кур'андын жерге түшүрүлүштүн эң негизги максаты шифа үчүн гана эмес, береке үчүн гана эмес, же болбосо кандайдыр бир максат үчүн гана эмес, балким Аллах таала өзү Кур'анды эмне үчүн жерге түшүргөндүгүн Кур'ан-ы Керимдин өзүндө баян кылат. Астаизу билла. Биз бул Кур'ан аяттарын түшүрдүк ар бир проблемаларга, түйшүктөргө чечим болуусу үчүн. Жана адамдар өздөрүнө келип чыккан көйгөйлөрдө ушул Кур'анды чечим кылышы үчүн Аллах субхану ва таала ушул Кур'ан аяттарын бизге түшүрдү. Эми мен айта турган маселе, дайыма ушуга кайрылып кетемин. Кур'андын шифа деген жагына көңүл буруп, же болбосо никеде Кур'анга муктаж болгондугубуз үчүн, дамлага муктаж болгондугубуз үчүн ошол кезде гана Кур'андан пайдаланып, же болбосо жаназа бир жакындарыбыздан бирөө өлүп өтүп кеткенде гана ушул молдого же Кур'ан аяттарына муктаж болуп, анан башка учурларда Кур'анды чекеге түртүп койгондагы эң жеткен туура эмес деп айтсак болот. Анткени Аллах субхана ва тааланын бунун жерге түшүрүлүштүн максаты адамдар аменен чечим алып, адамдар ушунун көйгөйлөрүнө Кур'анды өкүм кылып, бактылуу жашашы үчүн Аллах субхана ва таала сиз жана бизге ушул Кур'анды түшүрүптүр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде келет, маанилеринде: "Алхамдулилла аля ни'матил Кур'ан, алхамдулилла аля ни'матил Ислам", иман деп иман неаматына, ислам неаматына, Кур'ан деген неаматка Аллах таалага чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун деп шүгүрчүлүк айтылган жөнүндө көптөгөн хадистердин маанилери бар. Эми бүгүнкү күндө ушундай болуп калдык да. Баягы ислам дегенде исламдын өзүбүзгө керектүү бир тарабынан пайдаланып, анан башка тараптарын таштап кое турган бир кишилерге айланып калдык. Аллах таала өзү бундайдан сактасын. Албетте биз чыныгы бир исламды түшүнүп, чыныгы исламга амал кыла турган бенделерден кылсын бизди. Ошондой эле Кур'андын көптөгөн функциялары бар, бая айтканымдай. Кур'ан шифа. Азыр биз Кур'андын бир гана функциясынан пайдаланып, рукуя окуп атабыз.
Kur'an'da Allah Taala şifa kılıp koyuptur. Жүрөктөргө şifa kılıptır, denedeki orularga şifa kılıptır, materialдык orularga. Бул şifa деген ам дегенибиз бул шариаттын тилинде жалпылай шифа. Эгерде бул менен жашасаң, бүтүндөй жашооң жакшылыкка кетет. Эгерде бул Куранды таштап койсоң, Курандан жүз өгүрсөң, анда жашооң бүтүндөй анын тескериси болуп калат. Ошондой эле Куранды эгерде уксаң, ал Куран шифа болот. Ошол денелериң ошол Куран менен руханиятың катыржан болот. Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб деген Аллах Тааланын бир аяты бар. Астагфирулла. Билип койгула, бул Курандын аяттары менен жүрөктөр тынчтанат, катыржан болот дейт. Ошондуктан бир кандайдыр бир учурда гана жүрөгүбүз катыржан болсун эмес, балким бүтүндөй жашообузду катыржан кылайлык десек, ушул Куранга амал кылып, ушул Куранга жакындашыбыз керек, ушул Курандан дайыма өзүбүзгө өкүмдар кылып алышыбыз керек. Аллах Таала баарыбызды ушул Курандын кандайдыр бир бөлүгүнөн пайдаланып калып эмес, балким бүтүндөй Аллах Тааланын жерге түшүрүштүн эң негизги максатына аябагандай көңүл коюп, көңүл буруп, анан башка жактарынан дагы көңүл койгонду баарыбызга насип кылсын. Рукуяда ушул эки шарт коюлат. Ихлас менен угуш керек, ихлас менен окуш керек. Ихлас канчалык күчтүү болсо, ошончолук денеге таасирин берет. Ошончолук сыйкырга каршы чабуул болот. Эгерде ихлас менен окулбаса же болбосо ихлас менен угулбаса, угуучулар, анда мунун таасири дагы ошончолук азайып кетет. Демек, мындан баарыбыз түшүнүп алдык. Рукуя баштаган кезде көздү жумуп алып, кунт менен жан дүйнөбүз менен берилип угуп туралы баарыбыз. Кыял Турумбеков деген бир тууганыбыз суроо берип атат. Сыйкыр оорусу өтүшүп кетет деген чынбы? Ар бир оорунун жеңили бар, оору бар. Болгондой, рукуяга байланыштуу болгон могу сыйкыр ооруларындагы, жин ооруларындагы жеңили болот, анан оору болот. Өтүшүп кетет дегени убакыттар өтүшү менен ага кайдыгер карап, ушул жүрүп атамго, кыймылдап атамго деп кыргызчылык кылып, баягы көбүнчө кыргыздар ушундай эмеспи, ооруну өткөрүбүз. Анан басып атамын, баары жакшы эле деп чыдап жүрө берсек, bir күнү оорулашып кетет. Ана буну рукуячылардын тилинде канына сиңип кетиптир, сөөгүнө сиңип кетиптир деген мажазий мааниде айтат. Бул түздөн түз маани эмес. Аны канга сиңгенин, сөөгө сиңип кеткенин эч ким билбейт. Бирок оорулашып кетет, эскирип кетет. Ошону эскирип кеткенде сиз айткандай кыйын дарылаштагы кыйындыкты талап кылып калат, көптөгөн убакыттарды талап кылат. Анан ушундай нерсе. Бул оору жөнүндө. Оору барбы, жеңили болобу, өтүшүп кетеби же өтүшүп кетпейби дегенге жооп болду. Эми ошол сыйкыр эгер кайдыгер карап өтүшүп кеткен болсо, деле Аллах субханала тааланын кудурети менен, эгерде адамдын ихласы ошончолук бийик болсо, анын аракети өтө аябай жакшы болсо, ар кандай сыйкырды майдалап салса болот. Анткени биз мусулман калкпыз. Биздин ыйманыбыз бар. Биз тоокел кыла турган зат өйдөдөгү зат. Аллах субханала таала. Аллах субханала таалага тоокел кылган, ал затка сүйөнгөн киши, ал затка ишенген киши эч кандай бул махлукаттардан, жаратылган нерселерден коркпоштугу керек. Анткени жаратылган нерселер Аллахтын кудурети менен гана зыян бере алат. Эгерде ушул зыяны сыйкыр көп убакытты созуп аткан болсо дагы, ошондон бир жакшылыкты мындай карасак болот да. Жакшылык бар экендигин байкасак болот. Анткени Аллах субханала таала момун бендесине берген мусибат, көйгөйдү ажырга айландырат. Ал көйгөй ар кандай болсо деле сыноо дүнүйө. Демек бул сыноо дүнүйө болгондон соң, ушул сыноо дүнүйөдө жамандык келгенде, адамдын табигатына дал келбеген, жактырбаган
адам bir каалабаган bir жаман көйгөй bir проблемалар болгондо момун адам ошого сабыр кылса Аллах субханала таала ага ажыр берем деп атат. Эгер жакшылык болгондо ушул жакшылык нерселерге душар болгондо ошол жакшылык үчүн Аллах таалага шүгүр кылса анда дагы ажырланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадистеринде ушундай дейт: момун адамдын иши кандайам сонун, кандайам ажайып деди, таң калыштуу деди. Эгер момунга bir жамандык жесе сабыр кылат, сабыр кылгандык үчүн Аллах таала ажыр берет. Эгер bir жакшылык жеткен болсо шүгүр кылат, жакшылык үчүн жана шүгүр кылгандык үчүн Аллах таала ага дагы ажыр берет. Ушул жашоодо эки эле нерсе бар экен да. Bir жамандык келет, башыңызга bir жакшылык келет. Жакшылык келгенде да, жамандык келгенде да ал сиздин пешенеңизге жазылган тагдыр. Иман келтиргенбиз да. Вал кадари хайрихи ва шаррихи. Кадардын жакшысына дагы, жамандыгына дагы иман келтиребиз деп Аллахка убада бергенбиз. Ошол иманыбыз бизде жашоодо көрүнүш керек. Кадардын жакшысына, жаманына иман келтирүү кандай болот десе, жаман келген кезде Алладан болду деп туруп, ошого сабыр кылыш керек. Жакшылык келгенде ага шүгүр кылып туруп, бул дагы Алладан болду деп Аллахка шүгүр билдиришибиз керек. Анткени бул ааламдын ээси Аллах. Бул ааламды жоктон бар кылган, жараткан Аллах. Жер жана асман дагы мүлк Алланыкы. Биз Алланыкыбыз, эртең Аллахка кайтуучубуз. Эч ким бул ааламда толугу менен тирүү калбайт. Kullu nefsin zâiqatul maut, her bir nefs, can, ölüm degen nerseni tatuvçu. Allah Teala zül celal vel ikram, yüzü ulu bolgan Allah subhanahu wa ta'ala gana bu dünyada bütünдөй tüvelik zat. Allah subhanahu wa ta'ala şükürler açışımız gerek oşonduktan. Anan oşol biz aytабыз го, сыйкыр менен ооруган киши биринчиден өзүнүн иманын бекем кылыш керек. Аманту билла, Аллахка болгон иман. Wa malaika, периштелерге, жанна, тозок, кыямат, эсеп китеп, кайта тирилүү, пайгамбар, Куран, булардын баарына иман келтиргенден кийин ошол иманына жараша амал жасаш керек, кыймылдаш керек. Ошол иманды мен иман келтирдим Аллахка, мен иман келтирдим периштелерге деп эле койбой, тилибизде калып калбай, мунагу тилибизде айтып аткан нерсе бүтүндөй жашообузду өзгөртүрүш керек. Жашообузду өзгөртүрө турган bir иман болуш үчүн ошол иманды үйрөнүшүбүз керек. Сахабалар айтты, биз иманды үйрөндүк, кийин Куранды үйрөндүк деген. Ошондуктан иман биринчи эң бендеден талап кылына турган, Аллах Таала тарабынан эртең кыяматта сурала турган амал. Бул иман фарз айын. Мусулман эркек болсун, мусулман аял болсун, үйрөнүштүгү фарз болгон. Фарз дегени фарз болуштук үчүн анын өкүмү кат'ий болуп келет. Кат'ий дегенибиз Аллах Таала тарабынан кескин түрдө могу нерсени кылгын деген буйрук менен келет. Ошол буйрукту кылбай койсо бенде эмне болот десе, бенде албетте акыретте жооп берет. Бенде акыретте жооп бербестик үчүн бул дүйнөдө ошол Аллах Таала айткандай, Аллах Таала пайгамбар көргөзгөндөй ошол нерсени үйрөнүп жашоонда колдонуш керек. Анан иманды бүтүн кылып алганыбыздан кийин булар менен күрөшкөндө бизге эмне керек десе, бизге курал керек. Сыйкыр менен күрөшүш үчүн, жиндер менен күрөшүш үчүн бизге курал керек. Бул курал материалдык курал эмес. Бул курал Кур'ан. Ошол Кур'ан менен тилибизден зикир кылып, ибадаттарды кылып, бекем болуп, Кур'ан менен Кур'анды көбүрөөк окусак, сыйкырга каршы сыйкыр аяттарды, жинге каршы болгон аяттарды Курандан өзү атайын бөлүп койгон, ошолордун баарын окуп, Аллахка тоокел кылып, Аллахтын пешенебизге жазган бул тагдырына разы болуп окуй турган болсок, бул сыйкыр эгерде тоодой болсо деле, Гималай тоодой болсо деле майда-майда болуп жок болуп кетет. Болгону бизден ушул нерселер талап кылынат. Бизде мындай да, сыйкыр менен ооруйт, аябагандай ооруйт, шунчалык ооруйт, ушул сыйкырдын айынан, жин оорунун айынан намаз окуй албай калат керек болсо. Намаз окуп атканда ушундай учурлар болду. Өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Намаз окуп атканда Аллаху акбар деп кулак кагып атканда жыгылат, баягы жин жыгытат баягыны. Сыйкыр баягы оорусу баягыны намаз окуп турбайт. Куран окуп атканда тилдери бурулдап кетет, айланып кетет. Тили келбей калат. Намаз окуп атканда адашат. Кадимкидей Фатиханы кайра окуп, аттахиятын окуп атып, отурдуму, отурбадымы деп 4 рекет намазын же 2 рекет намазын 10 рекет, 15 рекетке чейин окуп салгандар бар. Ошону адаштырып, дайыма салих амалдарга, Аллах Таалага жакын боло турган амалдардан ал бендени тосот.
Ошондой учурда эмне кылыш керек десе, толук бизден күрөшүү талап кылынат. Сыйкырга каршы күрөшүү. Сыйкырга каршы күрөшүү үчүн бая мен айткандай, ыйманыбызды бүтүн кылышыбыз керек, ыйманды үйрөнүшүбүз керек. Анан ошол ыйман талап кылган иштер менен жашоодо кыймылдашыбыз керек. Анан тапшырмалар берип атпайбызбы? Ошол тапшырмаларды аткарыш керек. Ошол тапшырмаларды канчалык бекем, канчалык ыкылас менен окуп атканда дагы Фалак, Нас, Аят Ал-Курсуну оку деп атпайбызбы? 100 жолудан. Ошол 100 жолу окуп атканда ушунчалык ыкылас менен бүтүндөй сиздин тегерегиңиздеги нерселердин баарын унутуп, Аллах менен сүйлөшүп аткандай деңгээлде окусак, анын таасири дагы ошондой деңгээлде болот. Роза Мамбетова деген эжекебиз суроо берип атат. Кускун келип жатса, бул эмнени билдирет? Бул сурооңуз аябай кандай жалпылай берилген суроо экен. Куску көп нерседен улам адамдын кускусу келиши мүмкүн. Аябай кандай көп бунун. Мисалы үчүн, эгер аял киши болсо, боюнда болгондо кускусу келиши мүмкүн. Же болсо эркек киши болгондо кандайдыр бир жаман нерсени жеп алганда кускусу келиши мүмкүн. Же болсо кандайдыр жыттан, аллергиядан болушу мүмкүн. Толтура. Эгер да Куран окуп атканда кускусу келсе, же болбосо намаз окуп атканда кускусу келсе, же Аллах Тааланы зикир кылып атканда, Фалак, Нас, Аят Ал-Курсулерди ушуга окшогон аяттарды окуп атканда кускусу келсе, анда ал сыйкырдын бар экенине симптом болот. Сыйкырдын признактарынан бири ошол окуп атканда кускусу келет. Эмира Сайдева амин дейт. Алла кабыл кылсын. Жеңишбек Курманалиев, ассаламу алейкум. Сыйкырланган буюмдарды кандай тазаласа болот? Сыйкырланган буюмдарды. Эгерде буюм сыйкырланган болсо, кээде сыйкырчыга барып, кымбат баалуу нерселерге дагы сыйкыр кылышат. Мисалы үчүн алтынга, күмүшкө, же болбосо ушул сыяктуу кымбат баалуу нерселерди подарканы ниет кылып, подарканы берерден алдын көз ачыкка бир учурап коюп, анан көз ачыктан баягыны сыйкырлатып алып, баягы душманына жакын болгон, бирок ичинде бир душманына баягыны алтынды подарка кылат, кымбат баалуу нерсени. Ана ал тагып жүрүп ооруй берет. Мындай учурда кантип тазалайбыз? 1 литр таза суу керек. 1 литр таза суу. Чийки суу болсун, кайнатылбаган. Ошол сууга алтын болсо, алтынды акырын ошол сууга таштап коебуз. Фалак, Нас, Аят Ал-Курсу, анан сыйкыр аяттарын эгер билсеңиз, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ушул сыяктуу аяттар бар, 5-6 сүрөдөн болгон. Ошолордун баарын окуп, же болсо такыр бул сыйкыр аяттарын билбесеңиз, Фатиха сүрөсүн кайра-кайра көбүрөөк окуп, Нас, анан Фалак, Ихлас деген сүрөлөрдү кайра-кайра окуп туруп, фу деп туруп дем салып, 3 күн ошол абалда калат, сууда турган абалда. Анан 3 күндөн кийин баягыны алып иштете берсеңиз боло берет, колдонуп. Эгерде бир кээбиркилер тумар алып келип калат, тумардын ичинде касыйдачылар бир сыйкыр ушул сыяктуу талисмандар жазылган бир түшүнүксүз нерселер жазылган нерселер алып келип калат. Албетте ал күмөндүү. Ошол убакта дагы биз аларды ушул жогоруда айтканымдай сууга чылап коюп, 3 күн сууда калтырып, анын үстүнө дем салып, анан 3 күндөн кийин жерге көмүп салса болот, же сууга агызып салса болот. Аруу тулан бат-бат эле эснеп көздөн жаш чыга берет. Эмне үчүн дейт. Эгер мындай болуп аткан болсо, бул бат-бат эснеп көздөн жаш келиштиги көзүккөндүгүңүзгө далалат кылат. Көз тийсе, адамда шундай жагдайлар болот. Көз тийген адамда ушул Куран окуп атканда эле эснеп, намаз окуп атканда аябай эснеп, же болсо көпчүлүк отурган жерлерде дагы эснөө көп болот, анан көзүнөн жаш агат. Окутуп салыңыз, көз жаман нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда хадис бар. Ал-айну хаккун. Көз тийүү деген бул оору чындык деген. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Көз тийүү ушунчалык эгер оор болсо, адамды өлүмгө чейин алып барат. Бул дагы
жөнөкөй оорулардан эмес. Ошондуктан өзүңүз дем салыңыз. Күндө Фалак, Нас, Аят аль-Курсуну 30 жолдон окуңуз, эгер көз тийген болсо сизге. Анан намаздарга бекем болуң, зикирлерге бекем болуң. Иншалла аз убакыттын ичинде бул оорудан арылып кетесиз, эгер ушул тапшырмаларды аткарган болсоңуз. Жеңишбек Мамасыдык уулу. Силкинип чочуп ойгонгон түштөрдүн бузулушу, жүрөктүн сыгылуусу, кекирүү, булар медициналык оору болушу мүмкүнбү дейт. Түштө чочуп, силкинип, уктап баратып, уйку менен уйку эместин арасында колу бутуңуз силкинип мындай чочуп ойгонуп кетүү, бул ошол жин оорулары, анан сыйкыр ооруларынын симптомдору болот. Биз мурдаңкы сабактарда сиздер менен айтып өткөнбүз. Сыйкыр же жин оору деш үчүн аябай кыйын болот. Экөөнүн бири-бирине ажыратып алыш керек. Ажыратып алыш үчүн молдо, рукуячы окуп атканда баягы жин менен сүйлөшкөнгө аракет жасайт. Мисалы үчүн рукуячы келет дагы окуп атып, баягы рукуянын арасында ордунан тургузуп туруп, башынан кармап, оң колу менен башын кармап туруп, бул дененин ичиндеги эркек жана ургачы залым жиндер Алладан коркуп, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга итаат кылып, моюн сунуп, бул денеден чыгып кеткиле дегенди кайра 3, 4, 5, 6, 7 жолу кайталайт. Анан кайталап бүткөндөн соң, эгер сен ичиндеги Аллахтын залым душмандары, эгер мусулмандардан болсоңор, саламу алейк кайтаргыла, ассаламу алейкум кайра салам берилет. Эгер да ушул саламга жооп берсе, ва алейкумуссалам десе, экинчи сөзгө тартасыз. Бул жасатка эмне үчүн кирдиң? Зулум, бул арам нерсе. Мусулман болуп туруп, мусулманга зулум кылабы? Аллах Таала зулумду арам кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде зулумдун жаман экендиги жөнүндө, анын акыбети залым, зулумкор кишиге аягандай чоң бир залакат, жамандыктарды алып келиши жөнүндө хадистерде айтып бересиз, баягы дават кыласыз. Эгер да ошондо туура мен зулум кылдым, мени көз ачыктар жиберди, же болбосо мен өзүм кирип алдым буга, же жакшы көрүп кирип алдым, же болбосо бул мени мындай кылып тийишкен болчу, баланчы жерди басып алган болчу, бешеп кылып үрген болчу деген сөздөрдү айтса, анан аны биз туура жолго чакырабыз. Алладан корккун. Бул мусулманга зулум бербегин. Бир мусулманга зулум бериштен азабын билесиңер кандай чоң экендигин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кабага карап мындай деди: "О Каба, сен кандайам берекеттүүсүң, о Каба, сен кандайам улуусуң, кандайам кереметсиң. Билип койгун, бир мусулмандын нахак, бир мусулмандын себепсиз өлтүрүлүшү сенин жок болуп кетишиңен да жаманыраак" деди. Майда болуп Каба бузулуп кетишинен жаманыраак деди Пайгамбар алейхиссалам. Дагы башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лазавалус самавати вал ард, асман жана жердин жок болуп кетишинен да жаманыраак деди. Мусулмандын урматы ушундай болот, бир туугандар. Анан аны ушундай жакшы сөздөр менен динибиздеги айтылган мусулман адамдын милдеттерин жөнүндө айтып өтөбүз. Эгер ошондо кулак санып түшүнсө, анткени жиндер деле эки түрлүү болот да. Мусулманы бар, анан кафыры бар. Кафыры деле эгер дават кылса мусулман болуп кеткен учурлар бар. Мусулманы болот. Мусулман болуп туруп, мусулманчылыгына амал кылбай аткан жиндерден болушу мүмкүн. Азыркы күндөгү инсандар сыяктуу. Азыр бизде мусулман жин болуп кантип зыян кылат, кантип зулум берет деп таң калышат да көпчүлүк. Мусулман болуп туруп, адамдар мусулманга зыян берип атат го. Ошол сыяктуу. Жакшы нерсени айтып түшүндүрүп, дават кылынгандан кийин, эгер да даватты кабыл кылып чыгып кетсе жакшы болот. Анткени Куранды кайра окусак, аларга азар беребиз. Күйүп, эгер да ошону сенин окушуң менен өлүп кете турган болсо, адам өлтүргөн менен барабар болуп калат күнөөсү. Ошондуктан анда ага бул сыйкыр аяттарды окуп күйдүрүп жүрүштөн мурун аларга жакшы насааттарды айтып, чыгып кеткин деп кайра насааттарды айтып, андан кийин болбосо күйдүргөнгө уруксат берилет шариятыбызда.
Ошондой эле кафыр жиндерди деле кафырмын, мен ыйман келтирбегенмин, көзү ачык аркалуу келгенмин, мен чыкпаймын, мен буну өлтүрүшүм керек, же мен буну ажыратышым керек, үй бүлөсүн бузушум керек, балдары жетим болуш керек деген сөздөрдү айтса, аларга деле кеңеш айтабыз, насаат айтабыз. Алладан коркун. Бир мусулманга зулум берип эмнени пайданы табасың? Эртең ошо сени жиберген көзү ачык Аллахтын алдына барганда сага жардам бербейт, сени таштап кетет. Сен но күнөөлөрүң үчүн билесиңби кандай чоң кандай деген күнөөлөр азаптарда дуучар болосуң деп аларды эскертүү жакшы амал болуп эсептелет. Силкилип чочуп ойгонгон, түштөрдүн бузулушу, жүрөктүн сыгылуусу, кекирүү, булар медициналык оору болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Ошон үчүн диагноз окуп көрүш керек. Эгер ушул нерселер түштө бузулуп, жүрөктүн сыгылуусу, кекирүү бир убакыттын өзүндө болсо, сыйкыр экендигине далалат кылат. Кээде ушулардын кээ биркилери сизде болсо, ал сыйкыр эмес болушу да мүмкүн. Анан бир учурда медициналык оору да болушу мүмкүн, жин оору да болушу мүмкүн. Ошон үчүн буну ошол адис күчтүү болуш керек. Байкап, ажыратып, жок сеники медициналык оорулар. Бизге көпчүлүк келет. Анан менде жин бар окшойт, сыйкыр бар окшойт. Ал сага ким айтты сыйкыр бар экенин, сенде жин бар экенин десек, паланчыдан уктум, же болсо бир көз ачык айтты, же мындай динге жакыныраак бирөө болсо, ушинтип көмөң кыламын деп айтат да. Анан окуп көрсөк, жин деле жок, сыйкыр деле жок, сизде баары жакшы экен. Эч самовнушение кылбаңыз. Аллах субханала таала момун бендесин эгерде сиз намазыңызда, ибадаттарыңызда бекер болсоңуз, Аллах субханала таала өзү коргойт. Аллахка тобокел кылыңыз. Эч кандай нерсе жок деп жакшы кеңештерибизди айтып жөнөтүп беребиз. Чынара Исакова, мен сиздер койгон келишим не дейт? Дос сурадым эле, такыр жооп бербей койдуңузго. Экинчи суроом, сыйкыр болбосо деле уга берсек болобу? Биринчи сурооңузду түшүнбөдүм. Сиздер койгон келишим баа жөнүндө. Бул баа жөнүндө сураптыр. Бул рукуяда рукуячы каалаган сумманы коюп туруп баа коюп алса боло берет. Шариятыбызда бар нерсе. Бул хадистерде, пайгамбар алейхиссалам сүннөтүндө сабыт болгон. Анан бизде деле ушундай баа коюлган, кандайдыр бир өлчөм бар. Бирок аябай кыйналып аткан, үй бүлөсүндө муктаждыгы көп кишилер болсо, акырын бизде эки дамла окуйбуз. Бизди жалгыз отурганда, же болбосо бизди чекеге тартып, көпчүлүк уялат экен. Антип айтканда бирөөлөрдүн астында көпчүлүк болуп калат. Ушундай учурда өзүбүзгө айтсаңыз, биз жардам беребиз албетте. Ичине жин, экинчи сурооңузда сыйкыр болбосо деле уга берсек болобу? Сыйкыр болбосо деле уксаңыз болот, эжеке. Сыйкыр болуш, жин оору болуш шарт эмес. Бул Кур'ан аяттары. Буну ким укса шифа табат албетте. Сыйкырдан башка медициналык оорулар, давление менен ооруп аткан, сахар менен ооруп аткан, гепатиттер менен ооруп аткан, ар кандай рак менен ооруп аткандар, ушундай бир жабыркаган, кыйналгандар болсо, ушул эфирде атайын сиздерге уюштурганбыз. Бул эфирде отуруп, ошо биз айткандай ыхлас менен, кунт менен берилип угуп турсаңыздар, иншалла медициналык ооруларга да шифа боло берет. Анткени Аллах субханала таала Кур'ан аяттарын биз момундарга шифа кылдык деген аятында жин оору же сыйкыр оору же көз ооруларды гана айтылбаган. Балким бүтүндөй жалпылай ооруларга шифа курган. Пайгамбар алейхиссаламдын доорунда чаян чапкан кезде, ушундай бир уруштарда, жихад майдандарында дагы рукуя окулган. Же болбосо ысытма, температуранын көтөрүлүп кеткендигине дагы Кур'ан аяттары менен рукуя окулган. Ичине жин кирип кеткендер бейишке киреби дейт. Бунун бейишке кириши, кирбеши андан көз каранды эмес. Бейишке кириш үчүн
Алла субханала таала өзү көргөзүп койду жолду. Мына бул жол. Заликал китабу ла райба фи. Эч кандай шек, күмөн жок болгон жол. Бул жол кандай жол десе, күмөнү анын туура эмес экендигинде, күмөн туура экендигинде күмөн шек жок болгон жол деп Алла субханала таала китепке Куранга ишарат кылып атат. Бул Куран жолу, бул сүннөт жолу, пайгамбар алейхисаламдын жолу. Бул жолдун түз жол экендигинде шек, күмөн жок. Бул Аллах таала тарабынан түздөн түз түшүрүлгөн, сизди жана бизди жоктон бар кылган, биздин организмдерибизди дагы, инстинкттерибизди дагы жараткан, жана бизди өзүбүздөн көрө жакшыраак билген зат түшүргөн жол. Бул жолдон башка бардык жолдор шайтандын жолдору, жана алардын акыбети, натыйжасы ушундай бир жамандыкка алып бара турган жол. Ислам жолу. Ушул жолду тандаңыз иншалла. Ушул жол албетте жаннатка алып барат. Ассаламу алейкум таксир. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Бир молдодон көчүрмө кылдырышын керек деген эле. Ушул нерсеге түшүнө албай келем. Мүмкүн болсо түшүндүрүп бере аласызбы? Кадыралы Аширбаев деген бир тууганыбыз экен. Көчүрмө деген маселе бул туура эмес. Бул жок нерсе. Жок нерсе дегеним исламда жок нерсе. Шариятыбызда жок нерсе. Бул көчүрмө сен бир нерсени союшуң керек деп көз ачыктардан улам келген, сыйкырчылардан келген бир услуп жол. Сыйкырчылар айтат: сен короз сойгун, короздун свети кара болсун. Кап-кара болсо андан жакшы болот деп туруп, бисмилла деп айтпастан корозду соёсуң деп шарт коет. Анан короз союп атканда дагы мүрзөгө алып барып таштайсың, же паланчы жерге алып барып таштайсың деп сыйкырчы баягы келип аткан өзүнүн клиентине ушинтип буйруйт. Ошондо сен жакшы болуп кетесиң дейт. Кээ биркилерге кой сой дейт, уй сой дейт. Бул нерсе өтө туура эмес нерсе. Бул нерсе шариятыбызда 1 грамм жок нерсе. Бундайлардан этият болуш керек. Бул көз ачыктардын бир белгиси. Эгер ошентип айтаткан болсо 100% көз ачык, коркпой айта беребиз. Эгер бир сой кыскасы болбойт, туура эмес. Биз үйдө бир аят окуп, кээ бир буюмдардын жанына барсак окушуп атабыз. Бул сыйкырдан белгиси дейт. Биз үйдө бир аят окуп, кээ бир буюмдардын жанына барсак, түшүнүксүз туруңуз. Эгер аят окуп, аят окугандан улам окушуп аткан болсоңуз, сыйкырдын белгиси. Сыйкыр жөнүндө хадис, аят далилдерин бересизби? Кайным сыйкыр болбойт, жин кирбейт. Пайгамбарыбыздын убагында эч кимди антип жаткызып алып дем салган эмес дейт. Багира Мураталиева деген карындашыбыз жазып атат. Сыйкыр жөнүндө, сыйкырдын бар экени Куран аяттарында, көптөгөн аяттарда келет. Сыйкыр жөнүндө мисалы үчүн айтайлык: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ваттабау ма татлу шаятин аля мулки Сулайман ва ма кафара Сулайман валакинна шаятина кафару юаллимуна ан-наса as-sihr يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه يفرقون ما يضرهم ولا ينفعهم. Шунтип аят түшүрүлгөн Аллах Таала тарабынан. Бул аятта сыйкырдын тарыхы, сыйкыр качан башталган, качан жерге түшкөн, сыйкырды кимдер үйрөткөн, анан сыйкыр кантип жер жүзүнө жайылат, ал сыйкырды үйрөнгөндөр, үйрөткөндөр, алардын шари өкүмү кандай болот, бүт баарына жооп берилген. Сыйкыр Бабыл деген жер бар Иракта. Ошол Бабыл деген жерге сыйкыр түшүрүлөт. Аллах Таала адамдарды сынаш үчүн. Анан аларды сынамакчы болгон Аллах Субханала Таала эки периштени вакилдиги менен түшүрөт дагы. Периштелер айтат: "Биз фитнабыз" дейт. Биз фитна азгырыкпыз, үйрөнбөгүлө, бул жаман нерсе.
зыяны да пайдасы жок зыян нерсе. Ким буну үйрөнсө кафыр болуп кетет деди. Анан Аллах Таала айтып атат, адамдарга пайдасы жок зыянды алып келе турган илимди үйрөнүштү алар. Анан кафыр болушту дейт. Бул аяттан келип чыгат. Бул аяттын сиз суроо бергендин мазмуну сыйкырдын зыян бериши жөнүндө айтылып атат. Адамдарга зыян боло турган пайдасы жок илимди үйрөтүштү. Анан буну үйрөнгөндөр кафыр болот. Биздин көп мазхабыбызда, Ханафи мазхабында жана башка мазхабтарда дагы сыйкыр менен адамды өлтүрүп койсо, сыйкыр менен бир адамды өлтүрүп койсо, анын жазасы кандай болот деген тема дагы козголгон. Биздин Ханафи мазхабта эгер сыйкыр менен аны өлтүргөндүгү далилденген болсо, касас алынат деген, өч алынат. Аны менен дагы аны да өлтүрүлөт деген. Динибизде ушундай сыйкыр жөнүндө. Эгер да аны чолок кылып койгон болсо, сыйкыр менен же бир денесине бир азар жеткирген болсо, кудум ошол азарды дагы ошол ооруп аткан кишинин жакындары же өзү ага дагы жеткирет деген биздин Ханафи мазхабыбызда ушундай иштихаттар бар. Сыйкырды туура сиз айтып аткандай кээ бир алымдар бул сыйкыр хаял деп айтат, кыялдануу. Бул сыйкыр көз боемочулук, фокс деген максатта айтылат. Анан бул адамга зыян бербейт. Мисалы Муса алейхиссаламдын орунда Фираун экөөнүн ортосундагы болгон талкууда Муса асасын таштады, жыланга айланды. Фираундун сыйкырчылары кээ бир риваяттарда 150 000 сыйкырчыны чогулткан дейт. Чоң сыйкыр, дүйнөнүн бардык сыйкырчыларын чогулткан дейт. Ошондо алар таштаганда жылан болду, баягы жиптери, бирок Муса алейхиссаламдын көзүнө жип көрүнүп турду. Калган ошол жерде ошол экөөнүн ортосундагы абалды күзөтүп аткан адамдардын бардыгынын көзүн боеп койду, жыланга айланып кетти. Ошонун баарын Муса алейхиссаламдын асасы чындыгында жыланга айланды дагы баягынын бир чекеден жеп салган жөнүндө Куран аяттары чүрүлгөн. Ошондон улам сыйкыр хаял, бул көз боемочулук, сыйкырдын адамга зыяны болбойт деген алымдар дагы бар. Бул иштихади маселе. Биз аны колдойбуз. Биз сыйкыр таасир берет деп билебиз. Анан биздин мазхабыбыздагы сыйкырды адамга таасир берет, өлүмүнгө чейин алып барат, ага зыян берет, эр менен катынды ажыратып жибериши мүмкүн, ушундай бир апаттарды алып келиши мүмкүн деп айтылат. Ошондуктан сыйкырчыларга шариятыбызда өтө чоң жазалар белгиленген. Анан жин кириш, кирбеши жөнүндө дагы талаштуу маселелер бар. Бардык алымдар бир үндөн жин кирет деп айтпаган, кээ биркилер кирбейт деп айткан, кээ биркилер кирет деп айткан. Ошондуктан ар ким өзүнүн иштихатына эрчи берет. Бирок биз көзүбүз менен, мынагы сезги органдарыбыз менен көрүп атабыз. Ушул оору менен келет бизге. Ушул оору менен келгенде биз окуйбуз, ушул анан рукуя менен айыгып жакшы болуп кетет. Мени мындай нерселер баягы талкууга тартып, анан моундай болот, тигинде мындай болот, мунун далили мындай болот дегенди каалабаймын да. Анткени бул нерсени эң эле биринчи жин кирет деген алымдар толтура. Бирок алардын далилдери заиф, беркилердин далилдери күчтүү болот өзү негизи эмеде шарият жагынан алып караганда. Бирок биз рукуячы болгондуктан аларды окуп атабыз. Аларды ушул хидаяттанып, иман келтирип чыгып кеткен учурлар болуп атат. Алар чыкпайм деп туруп кафыр болуп, тилинде куфурду ачык айтып аткандары болуп атат. Анан окуп атканыбызда чакырып иман келтиргендер болуп атат. Ушул оору менен ооруп, догдурдан догдурга бир канча жыл кыйналып жүрүп, анан көптөгөн убактыларын өткөрүп, анан акыры бизге келип, окутуп, шифа таап кеткендер болуп атат. Ошондон улам биз сезги органдарыбыз менен да билип атканыбыз үчүн бул нерседе биз киришпейбиз башка темасына. Ошон үчүн бунун башка варианты дагы жок. Шариятта чечим, ар бир нерсе чечимди каалайт да. Муну психологко алып барсаң, айыкпайт эч качан. Же болсо муну барып массаж кылсаң да айыкпайт. Ба чөп дары берсең, анда да айыкпайт. Муну только Куран аяттары менен айыгат. Ошон үчүн жин кирбейт, бирок сыртында зыян берет, жин кирип алат деген маселеге биз киришпейбиз. Кирет дегендерге ооба кирет, кирбейт дегендер болуптур, кирбейт экен деп кое беребиз. Ошол менен чектенебиз. Ушул нерсеге түшүнбөй калдым, мүмкүн болсо түшүндүрүп бере аласызбы? Бул кенен тема, иншалла кийинчерээк кенен кылып сабак өтүп беребиз иншалла бул жөнүндө.
Биз үйдө бир аят окуп дагы кайталанып. Сыйкыр жөнүндө хадис, аят, далилдерди бересизби? Чынара Исакова деген жекебиз 1 айлык бала чалкалап жатса, чоочу кандай, колдору да титиреп ыйлап жатат. Бул эмне дейт. Жаш балага көз тийип калат, назар тийип калат. Көп Куран окуп туруңуздар. Дем салып тургула жаш балдарга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хасан менен Хусайын пайгамбар алейхи неберелери болгон. Фатима энебизден алдына отургузуп алып, Аллахумма аузу би калиматиллахи тамма мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма деген дуаларды көп айтканы жөнүндө хадистер риваят кылынган. Ошону көбүрөөк айтыңыздар. Азан айтылып жатканда кошунабыздын ити дайым уулайт. Жакшылыкка болсун деп коебуз, эмне себептен андай болот дейт. Ит уулаганда аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп коюш керек. Албетте жинди көргөндө, эшек, ит, жинди көргөндө ушинтип уулап айкырат экен. Сыйкыр жанса билинеби? Сыйкыр жанса билинет. Сыйкыр кетип калбайт. Сиздин жашооңуз сыйкыр келгенден мурунку жашооңузга өтөт. Өзүңүз бунун баарын сезесиз иншалла. Сыйкырдын көз тийгендин белгилери кандай болот? Көз тийген эсинейт, анан көзүнөн жаш чыгат. Көз тийгенде ооруп калышы мүмкүн, медициналык оору менен ооруп калышы мүмкүн. Аны окуш керек. Анан сыйкырдыкы кичине башкачараак болот. Көздөн караганда аныкы оор болот. Анын сыйкырдын белгилери баш ооруйт. Эгер сыйкыр күчүнө киргенде башта оору, жылып ооруйт. Анан жүрөк кысылат, жүрөк ооруйт. Денелер, аркалар тырышат, далдар, жалгыздык кабайт, көпчүлүктү жек көрөт, бат ачууланат. Көпчүлүктү жек көрүп, жалгыз комнатада үйүнөн чыкпай койгон учурлар да болот. Дагы ушуга окшогон көптөгөн симптомдор бар. Сиз айткандай болуп жатат, намаз окусам мен адашып кетем дейт. Аллах Таала шифа берсин. Мен да көп адашам, Аллах сизге да шифа берсин. Менин байкем 8 жыл болду. Сыйкыр дуа менен алышып келет. Кийинки жылдары алы да кетти, шайы да кетти. Өзү намаз окуйт, араб тилин билет. Аллахумма бекем ата энем. Аллахумма бекем ата энем барбаган жери калбай калды. Кандай кылсак болот? Күрөшүңүз, Динара эжеке, иниңиз күрөшүш керек. Күрөшсө албетте буну жеңет. Оору деген бул чеги жок нерсе эмес. Тоого чыксаңыз, бийик аскага чыксаңыз деле учуна чыккандан кийин андан ары жол жок. Бүтөт. Чеги бар да, оорунун да чеги бар. Аллахтан жакшы нерсени үмүт кылгыла. Аллахтан дуа кылгыла, себептерин аткаргыла. Биз себептерин аткарууга милдеттүүбүз. Андан арысы Аллахка тапшырабыз. Аллах Таала күнөөлөрүн кечирсин, имандарын бекем кылсын, ошол иниңизди аларга каршы күрөшө турган бекем иман берсин. Ассаламу алейкум. Менин түшүмө токтобой эле ар ким кирип жатат. Өзүмдүн эле эжем өлтүрөм деп асылып, көздөрү эле жанып, колдопумду көгөртүп, тиштеп салды. Түнү менен кыйналып чыгам дейт. Чыгып жатам. Жок, өлтүрүп койсу мүмкүн эмес. Буга көңүл бурбаңыз иншалла. Кээде түш лагуу болот, бекер түштөр болот, бекерчи түштөр. Буну эч нерсеге табыл кылбайбыз. Биз сыйкырга жана жиндерге гана айтабыз да. Ошон үчүн бул түшүңүздү иншалла жакшылыкка жоюп кое бериңиз. Уктуп атканда өзүнүн дуалары бар. Хайсынул муслим. Өткөндө сабагыбызда айттык го. Кичинекей китепче бар. Мусулмандын коргону деген. Ошол китепчеди сатып алсаңар, анан уктуп аткандагы дуалар жазылган, уктардан алдын, дарат алып атканда, туалетке кирип чыкканда, үйдөн кирип чыкканда, көчөгө чыгып баратканда, мечитке киргенде, чыкканда баардык дуалар жазылган. Ошол дуаларды окуп жүрөлү. Баардыгы ошо сүннөттөгү дуаларды аткарбаганыбыздан улам болуп атат. Касида окуган молдо жасаган тумар ошондо сыйкыр божо
касида болбойт. Касида дегени бир өзү ыр дейт. Мааниси анан касида ошол сыйкырды ыр кылып алып туруп окушкан. Которулбайт. Араб тилинге дагы башка тилге да которулбайт. Ошон үчүн булар анын ичинде талисманды көбүрөөк колдонот касидачылар. Талисман амулютим деп коет латинский тилде. Ошол талисман талсам дейт араб тилинде. Биздин тилде дагы ошондой. Бул өзүнүн бир мааниси жок, өзүнөн бир толук бир маанини билдирбеген анан андай цифралар менен жазылганга талисман дейт. Сыйкыр ошол талисман жолу менен жасалат. Чоң сыйкыр жөнүндө жазылган китептер, Мубарак Бунинин жазган китептеринде дагы талисмандан көп пайдаланган. Ошондуктан бул касиданы окуган кишиге барбаганыңыз жакшы болот. Алардын туткан жолу туура эмес. Колдорумду кара көк кылып тиштеп кыйналып чыгып жатам дейт. Рукуя окуңуз. Мына азыр түз эфирде дагы рукуя окуңуз. Рукуя угуп атканда көз жумуп, кунт менен ыхлас кылып мына угуп көрүңчү. Анан мессенджерде менен бизге SMS жибересиз. Мындай болуп атат, бая мен жазган менмин деп жазсаңыз, ошого карап туруп анан диагноз коебуз иншалла. Сыйкыр дуа жасагандардын жазасы болобу? Жазасы бар шариятыбызда, бирок азыр андай шарияттын өкүмдөрү жашоодо жок болгондуктан мындай нерсе каралбай атат. Негизи шарият өкүмдөрү жашоодо болбосо деле мамлекет деңгээлинде буну карап туруп элге зыян болуп атат. Бул канча деген адамдын төшөгүн курутуп, канча деген бир социалдык көйгөйлөрдү алып келип атат деп ошону бир негиз кылып жогорку соттон чечим чыгарып койсо тыюу салынып калат. Билбейм. Көбүнөн сурап көрдүм буну, ушундай жогоруда иштеген эмелерге ар ким ар кандай пикир билдирип атат. Бирок бул нерсени баары бир күнү көтөрүлүп, ошол жактан чечилиш керек. Ошол жактан чечилбесе эл кыйналып атат. Эл ушул менен чыркырап атат. Билбеген эл, жакыл эл бара берет экен да көз ачыкка. Караңыздар, азыр кайсы жерде көз ачык болсо, үйүндө 300-400 клиент кабыл алат бир күндө. Өтө көйгөйлүү маселе. Мына Жалал Абадта бир жерди укканбыз, 300 адам кабыл алат экен. Ошто Сулайман Тоого деген мечиттин түбүндө көз ачык бар экен, ал деле күндө 150-200 кабыл алат экен. Мына Бишкекте Фатима деген көз ачык бар, дагы бир канча түрлөрү көбөйүп кетти булардын. Баягы теле көрсөтүүдө Алам сырлары деген да передачаны алып чыккандан кийин дагы булар такшалып, бул нерсеге көңүл буруп, атаандашы менен конкуренция болуп, булар көбөйүп кетти. Бишкекте да аябай көп. Ошого тыюу салыш керек. Тыюу салса жакшы болмок. Жин кимдин көзүнө көрүнөт же ким жин менен сүйлөшө алат дейт. Жин эч кимдин көзүнө көрүнбөйт. Жин кирген адамдын гана көзүнө көрүнөт. Ошон үчүн жин көзгө көрүнбөгөн. Жин дегендин мааниси дагы көзгө көрүнбөс дегени. Инсан деген сөзүн мааниси дагы көзгө көрүнөт деген мааниси дагы бар. Алла разы болсун. Аллах баарыбыздан разы болсун. Бир нерсе өрттөнгөнүн эле түш көрө берем эмнеден дейт. Азыр угуп көрүңүз рукуяны, биз окуп атканда кунт менен ыхлас менен угуп көрүңүз. Анан уккандан кийин кандай абалдар болду сизде? Көзүңүздөн жаш чыктыбы, денеңиз тырышып, жүрөк кысылып, ыйласаңыз, кускуңуз келсе, окшусаңыз, анда сыйкыр бар экенине белги болот. Сизге качан кантип жолуксак болот? Биздин дарегүбүз жаңы жака которулганбыз. Азыркы жаңы дарегүбүз Горки 164, Панфилов менен кесилишет. Вефа центриге жакын. Номерибизди 502-188-771. Ушул номерге кайрылып, биз менен жолуксаңыз болот иншалла. Түз эфирден кийин дагы укса болобу, таасири болобу дейт. Түз эфирден кийин ооруп аткан кишилер, сыйкыр менен ооруп аткан кишилер сөзсүз күндө 1 сааттан уксун. Ушул түз эфирден калган видеону. Сөзсүз 1 сааттан. 1 сааттан 3 саатка чейин. Жеңил болсо 1 саат, оор болсо 3 саатка чейин уксун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кечиңиз сизге дагы бейпил болсун.
Jin namaz okugan сайын көзүмө көрүнөт дейт. Кадимки эле эчкинин башы болуп, ошондон улам намазды да таштагам, коркуп, же мага жин кирип кеткенби дейт. Ооба, сизде жин бар, жин сыйкыр болгондо ушундай абалдар болот. Сиздин кылып аткан салих амалдарыңыздан тосуш үчүн булар дагы күрөшөт. Жиндердин айтып атпаймынбы, кафырлар бар. Кафырлар мусулмандарга кадимкидей күрөшөт, душман болуп. Ошон үчүн мусулман адам бир намазга кирсе же жолу коронуп алса, ошону жолугун таштатканга васвас кылат. Же болбосо катуу материалдык жактан да күрөшөт, мына сиз менен күрөшүп аткандай. Коркпоңуз. Эгер корксоңуз, Аллахтан гана коркуңуз. Коркууну Аллахка гана коюш керек. Анан бул нерсени жеңиш керек. Эгер сиз муктаждыгыңыз аябай чоң экен, мүмкүнчүлүгүңүз болсо Бишкекке келиңиз, биз жардам беребиз иншалла. Биз жардам беребиз. Сизге окшогондор сөзсүз рукуячыга кайрылып, рукуячы менен бул оорудан арылыш керек иншалла. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүн Куран окулду, эми окулат буюрса, азыр окуйбуз. Канча болуп кетти саатыбыз? 10-15 өттүр. Кечиресиздер туугандар, биздин сааттарыбыз болуп калыптыр. Анан биз бүгүн сапарга аттанып атканбыз, умра сапарына. Иншалла, эгер ал жакта мүмкүнчүлүгүбүз болсо, ошол умрада жүргөн кезде 6-күнү прямой эфирди уюштурабыз. Эгер такыр мүмкүнчүлүгүбүз болбосо, келгенден кийин уюштурабыз иншалла. Дуа кылып коюңуздар биздерге дагы. Анан азыр рукуй окуйбуз, ушу менен бүтүрөбүз. Анда эмесе ихлас менен кунт кылып, көздү жумуп алабыз, жан дүйнөбүз менен берилип угуп туралы. Аллах Таала сиздерге шифа берсин. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا
صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 إن الباطل كان 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 زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Kimden baş orup atkan bolsa, je jürek kısılıp atkan bolsa, je kandaydır bir müçösü orup atkan bolsa, oşol jerge oң kolubuzdu koyup alabız. Orup atkan jerge, misal üçün baş orup atkan bolsa, oң koldu başka koyup alabız dagı, kunt menen gözdü jumup ugup turabız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Hocaratkan Allah. Hazırlan maqtolar alqışlar. Peygamber aleyhisselam ve salam salavatlar olsun. Hocaratkan ega biz özümüzge şifa bergin. Allah'ım bu bendeleriňe jasalgan, köz açıktar tarapdan jasalgan sıyqır jana anın türlörün, jedirilgen, içirilgen türlörün özüň Kur'an aýatlary menen ketir. Özüň şifa ber. Kur'an nuru menen yüreklerini nurlandyr, garaňgy jaşaglaryny jaryka aýlantyr, kıyınçylyk jaşaglaryny jeňil günlerge aýlantyr. Allah'ım Kur'an nuru menen, Kur'an berekesi menen ömürlerine, jaşaglaryna, üýbülelerine bereke ber. Allahumma ya Erhamer Rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka entas semiul alim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ve şfi enteş şafi la şifa illa şifauka şifa la yughadiru saqama bi rahmetika ya Erhamer Rahimin.